Мына скорыйлар завал көрдүңөрбү? Бул жер жабык. Жана эмедегидей болуп атабыз. Италиядагыдай болуп атабыз. Невозможно. Бияк невозможно болду. Элдер өлүп атышат. Бул жерге жаткызып атабыз. Мына көрдүңөрбү? Давайте. Ооруканалардын биринин алдында тез жардам унаалары толуп кетти. Бишкектеги ооруканалардын биринин алдында тез жардам унаасы толуп калгандыгы тууралуу видео тарады. Тасма качан тартылганы белгисиз. Видеонун автору тез жардам унаасы шыкылып калды. Италиядагыдай болуп жатабыз. Бул жак өтө жаман. Элдер өлүп жатат деп сүйлөп жатканын угууга болот. Саламаттык сактоо министрлиги видеодогу айтылгандар боюнча толук маалымат берген жок. Тасма кайсыл жакта тартылганы боюнча азыр тактоо жүрүп жатат. Булак репортер KG. Айрым катышуучулар Текебаевди популист деп митингге чыккандыгын колдогон жок. Бишкекте өтүп жаткан сөз эркиндиги боюнча нааразылык акциясына Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы чыкты. Текебаев чуу жараткан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга каршы пикирин билдирген. Жөө жүрүшкө чыккан айрым катышуучулар Өмүрбек Текебаевдин сүйлөгөнүн колдобой, аны бул иш-чарадан кетип калуусун талап кылышты. Конституциянын жана көптөгөн мыйзамдын автору ушул адам эмес беле? Эмнеге аны угуп жатасыңар? Азыр болсо митингден пайдалангысы келип чыкты. Ал популист адам, дейт катышуучулардын бири. Булак элдик медиа. Урматтуу журналисттер, сиздерге Асел Кадырбекованын ден соолугу тууралуу маалымат берип коеюн дедим. Себеп дегенде бир күндө аябай көп телефон чалуулар болуп, биздин иштеп аткан ишибизге чолтоо болуп атат. Бирок айтып койбосо дагы болбойт. Мен түшүнүп атам, силерди дагы эл журт дагы бул информацияны күтүп атат. Ошон үчүн мен айтып коеюн, Аселдин ден соолугу дагы эле оормойдон кала берет. Дагы ошол кома абалында жатат. Бирок өзү дем алып, өзү кан басымдары дагы өзүнүкү, эч кандай дары дармектин жардамы менен эмес. Бүгүнкү күндө кичине болсо дагы жылыш бар, бирок абалы баары бир оормойдон кала берет. Мындан артык ашык информация бере албайбыз. Калганын өзүнүн туугандарынан сурап алыңыздар. Бизге телефон чалып, убактыбызды албасаңыздар, суранабыз. Рахмат. Бул жерде мына Таластан кетип атат. Туштордун деген кочор 3 жаш. Талгат эке хозяин. Бул жерде сатылып атат. Бою 1,5 метр. Тимурский линия. Мына хозяин. Кол көтөрүп коюңуз эке. Мына хозяин. Асел Кадырбекова күчтүү бол. Орусиялык акын Асел Кадырбековага арнап ыр жазды. Орусиялык акын Максим Федин жол кырсыгына кабылган ырчы Асел Кадырбековага арнап Асел Кадырбекова держиз. Асел Кадырбекова күчтүү бол аттуу ыр жазды. Бул ырды Максим Федин өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Окуянын чоо жайы ырчы Асел Кадырбековага 26-июнда Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылган. 2 унаанын кагылышуусунан 3 адам жаракат алган. Кырсык көчөгө орнотулган видео байкоого жазылып калган. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген ырчы кайра жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Эс үчүн билбеген абалда 29-июнга карата бала өзгөрүүсүз бойдон калып жатат. Булак Супер KG. Бишкекте аялын барымтага алган кишинин кармаган милиционер каза тапты.
Подполковник аялды куткаруу үчүн барганда жаракат алган эмес, анын эмнеден каза болгону туурасында так маалымат айтыла элек. Мындан бир нече күн мурда Борбор калаада аялын барымтага алган кишинин кармаган милиционер Эркин Жаамбаев каза болду. Маалыматты Бишкек ШИИБдин маалымат кызматы тастыктады. Билдирүүгө ылайык, милиционер 2-3 күн мурда ооруканага түшүп дарыланып жаткан. Азырынча ал эмнеден көз жумганын айтыла элек. Шаардык милиция учурда медицина кызматкерлеринен так маалыматты алып жатканын билдирди. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 17-июнунда саат 20:00 чамасында Бишкек шаарындагы Шлагбаум деп аталган аймактагы ашкананын ичинде 36 жаштагы киши жарандык некеде жашаган аялын барымтага алган. Ал жакка кайгуул милициянын кызматкерлери ыкчам тергөө тобу менен шаардык номер 5 милиция бөлүмүнүн жетекчиси милициянын подполковниги Эркин Жаамбаев барган. Ал бычагы бар эркек киши менен сүйлөшүү жүргүзүүгө аракет кылган. Барымтага алынган аял кыйкырган учурда милиция кишинин колундагы бычакты кармап алган. Бул учурда милиция кызматкерлери жаракат алган эмес. Кийинчерээк барымтага алынып, бычак жеген 27 жаштагы келин каза болуп калган. Булак Спутник KG. Нарын дарыясына түшүп кеткен баланын сөөгү Өзбекстандан табылды. Сууга түшүп кеткен баланы кыргызстандык куткаруучулар 10 күн бою издеп таппай коюшкан. Кечээ коңшу өлкөнүн тургундары сөөктү таап тургундарын өткөрүп беришкен. Жалал Абадтын Кум айылында Нарын дарыясына түшүп кетип, 2 жумадан бери изделип жаткан 17 жаштагы баланын сөөгү Өзбекстандан табылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык 14-июнь күнү Аксы районунун Үч Коргон айыл аймагынын Кум айылында Нарын дарыясына 2003-жылы туулган бала түшүп кеткен. Аны 10 күн бою куткаруучулар издеп, бирок тапкан эмес. Сууга түшөрдө баланын жанынан карыш жылбаңыз. ОКМКнын ата-энелерге эскертүүсү. 28-июнь күнү Өзбекстандын аймагынан тургундар белгисиз эркек кишинин сөөгүн табышкан. Аныктоо иштерин жүргүзгөндө ал Нарын дарыясынан изделип жаткан бала экендиги белгилүү болгон. Өспүрүмдүн сөөгү коңшу өлкөнүн чек ара кызматы тарабынан туугандарын өткөрүп берилген. Булак Спутник KG. Президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку кеңештин жыйынына катышат. Президент Сооронбай Жээнбековдун коронавирус инфекциясына карата кайрадан тапшырган анализи таза чыкты. Буга чейин мамлекет башчысынын Москвадан келе жатканда жана Бишкекке кайтып келгенде тапшырган анализдери да таза чыккан. Бул күндөрү президент Сооронбай Жээнбеков байланыштарды азайтуу максатында аларча мамлекеттик резиденциясында алыстан иштөөнү улантып жатат. Эртең 30-июнда мамлекет башчысы Жогорку кеңештин жыйынына катышат. Парламенттин жыйынында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жаңы мүчөлөрү ант беришет. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык өкмөт мүчөлөрү мамлекет башчысынын катышуусунда ант беришет. Булак Элдик медиа.